Саламатсызбы. Бүгүн мен моундай шиповник, орусча шиповник деп коет, кыргызча ит мурундун кургатылганы. Бул ит мурунда витамин С эң көп. Кайсы өсүмдүктө витамин С көп дей турган болсок, ит мурунда эң көп бул ит мурунда болот. Азыр мен силерге көргөзөм кантип ошол нерсени ысык сууга кылса дагы болот. Анан кийин бош баночканы алабыз. Бош баночкага көз божомол менен 2-3 кашыктай салабыз. Андан кийин буга жылуу суу куйса деле, ысык суу, кайнатылган суу куйса деле болот. Анан үстүн жаап коюшубуз керек. Анан жөн муусак сууга дагы коюп кылса болот.